Биринчи орунда ушу мыйзамдарга пакет толук өзгөртүүлөрдү киргизүү. Өзгөртүүлөр киргизип, өзгөртүүнү бул прокуратура кызматкерлеринин ишинин жеңилдеш эмес, жарандардын укугунун корголушу үчүн. Мына азыр миңдеген адам арыз менен көрүп атасыздар, башкы прокуратура чейин келип, мен жеке өзүм кабыл алып, райондук, областтык прокурорлорго тапшырмалар берилди. Ишти эптеп отписка кылып, арыздан кутулуу эмес, анын чечиш жолдорун издөө үчүн. Отчет боюнча статистикага жанагы былтыркы жылга салыштырмалуу кылмыштын бетин ачуу, жасалма доолорду, баягы мамлекет чыгымдарды өндүрүү деген түшүнүктөрдөн биз кетишибиз керек. Реалдуу кадамдарга барышыбыз керек да. Сөзсүз түрдө ревизия жүргүзүлөт. Бардык баягы коомчулукта резонанс алган актуалдуу иштер бардыгы дагы бир сырла көтөрүлүп, окулуп, жаңыдан окулуп чыгат. Ошол иштердин сотко кете тургандарын сот кетирилет. Ошону менен бирге ушул ревизиянын жыйынтыгын биз коомчулукка жарыялайбыз. Ревизия мезгилинде ошондой прокуратура кызматкерлери тарабынан кандай бир мыйзам бузуучулуктар келтирилген болсо, алардын дисциплинардык маселеси сөзсүз түрдө каралат. Тергөө прокуратурада болса жакшы болмок. Прокуратурадан алып коюп тергөөнү. Анан тергөө органдарынын көзөмөлдөө прокуратуранын кызматкерлерине өтө оор болуп эсептелинет. Анткени тергөөчү болбосо, тергөөчүлөрдүн ишин көзөмөлдөө, ага багат берүү, көрсөтмө берүү кыйын. Ошон үчүн мына Конституциянын жаңы редакциясында дагы ушу тергөөнү прокуратурага орчундуу экономикалык иштерге байланышкан, кызматтык иштерге байланышкан беренелерди прокуратуранын тергөөчүлөрүнө берсе жакшы болмок. Бүгүнкү күндө ошол проблемалар болуп турат. Эң негизги прокуратура айыбын угузуп атканда, ашыкча айыбын угузуп, күнөөсүз адамдарды айыпка тартууну биз токтотушубуз керек. Бул биздин негизги милдетибиз. Экинчи милдет, эгерде айып тергөө убагында, сотко чейинки өндүрүш убагында аныкталбай кылмышка шектүү катар айып угузулуп сотко келе турган болсо, сотто окуган, катышкан прокурор кылмышты терең изилдеп, таанышып туруп катышып, эгерде далилденбесе, ал мыйзамдуу талапты коюш керек. Бул деген кандай? Айыптан баш тартуу, эгер керек болсо акты өкүмүн суроо, прокуратура сунуш кылып, сунушу соттон жокко чыгарылып калса, анын негизи барбы, жокпу, ошого карай областка, Верховныйга чейин представление жазылат да. Ушундай башаламандык, создук турган, жарандардын укугун чектеген көнүмүш адаттарды бүгүн арылуу керек.